Эки нерсенин ээси болбойт. Биринчиси байлыктан, экинчиси табыттан. Эртең сен, бүгүн мен, бүгүн сен, эртең мен. Алмаша берет бул орундар. Келип калган учурда өкүнүп калба. Экөө тең гайбыдан дейт го. Байлык гайбыдан келип калышы бул 100% бар нерсе урматтуу мекендешим. Ушуга ишенишиң керек. Кудай Таала бир күн чөдөңө салсаң 10 сом 20 сомдо чыкпай турган адамдан 10 миң 20 миң долларды сабай алып жүрө турган кылып коет Кудай Таала. Бирок ошол учурда ордун кандай окулат? 10 сом алып жүргөңдө эч кимге барбайт элең, арам иш кылбайт элең, аялдарга жакындабайт элең, зина кылбайт элең. Бирок ошол акча келип калган учурда кандай өзгөрүп кеттиң? Ошондой суроо берип көрчү. Мурда ошо камбагал учурунда 10 сом бар учурда намаздарды калтырбайт элең, Куранды калтырбайт элең, ибадатты калтырбайт элең, жакшы жүрөт элең, көңүлүң тынч эле негизгиси. Акча келди, бул нерселер жоголду, жүрөктөгү тынчтык жоголуп калды да, сарсанасың сен. Уктап атканыңда аянт тынч уктай албайсың. Мындан өткөн коркунучтуу нерсе жок. Ошондуктан эки нерсеге ээлик кыламын. Бул нерсе алмаша турат урматтуу мекендешим. Сенин башыңа кандай келери ал сага байланыштуу.